Жергиликтүү бийлик жана туруктуу өнүгүүнүн максаттары аттуу семинар уюштурулду. Иш-чара туруктуу өнүгүүнүн максаты программасын ишке ашырууга талкуулоо жана максатка жетүүдөгү жергиликтүү бийлик органдарынын ролу менен тааныштырууга багытталган. Туруктуу өнүгүү максаттары бул эл аралык коомчулуктун алдында турган жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүүнү жана 17 максатты 169 милдетти камтыган программа. Семинарды Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийлик, дүйнөлүк уюму жана Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы уюштурган. Ага жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун мүчөлөрү катышты. Кыргызстандагы шаарлардын мэрлерин, шаарлардын өкүлдөрүн чогултуп, дүйнөдө 2015 жылы туруктуу өнүгүү максаты деген чоң программа кабыл алынган. Ошол программаны Кыргызстанда кандай ишке ашырып жатат, өзгөчө жергиликтүү бийликте кандай ишке ашырып жатат. Ал программанын алкагында 17 максат коюлган. Ошол максаттарды ишке ашырууда пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу иш-чарасы өтүп жатат азыркы учурда.